Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Кыргызда бир жакшы сөз бар. Өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт деп. Биздин келечегибиз жаштар деп сыймыктанып жүрсөк, кечээ биздин жаштардын кылганын көрүп алып ушунчалык уялдым. Бир орустун Гусейн деген бир кызы келсе, ошону бир аэропорттон бери тосуп алып, миңдеген адам Бишкек парктын ичине кирип алып, ошонун колун кармайбыз деп карындаштарым чуркап жүрөсүңөр. Өзүбүздүн спортсмен балдарыбыз дүйнөдө канча жолу чемпион болуп, билимдүүлөр Кыргыздын атын таанытып келсе, аэропорт эмес, көчөдө учурашпайсыңар дагы. Анан кечээ кайдагы бир блогердин алдына барып алып, чуулдап турган бул силердин кечеги Сары Калпакчан эжекебиздин айтып жаткан мырк дегенин далилдеп койгонуңар, урматтуу мырктар. Жылдын хитери, жылдын мыкты клиби мына да ушул наам үчүн дүйнөгө өз өлкөсүнө белгилүү болгон ырчылар жанталашып эмгек кылат. Мыкты чыгармага мыкты клип тартуу үчүн миллиондогон долларды сарптагандар жок эмес. Мисалы, дүйнөдөгү эң кымбат, тагыраагы эң көп каражат сарпталган клиптин баасы 7 миллион долларды түзөт. Майкл Джексон жана Жанет Джексондун Scream клиби 7 миллион долларга тартылган. Scream клиби 1995-жылы клипмейкер Марк Романек тарабынан тартылган. Анын тартууга жалпысынан 7 миллион доллар сарпталган. Каражаттын 5 миллион доллары клип тартуу аянттын ижарасына, анын жасалгаларына жумшалган. Компьютердик корабль 65 000 доллар, гитаралар 53 000 доллар, видео экран 80 000 доллар, ар кандай жарыктарды берүү үчүн 175 000 доллар керектелген. Майкл Джексондун бир күндүк кримине 3 000 доллар, Жанеттин бир күндүк крими 8 000 долларды түзгөн. Ал эми бийди үйрөткөн хореографтарга 40 000 доллар жумшалган. Клип 11 күн тартылып, тартуу иштерине бир күнгө орточо эсеп менен 636 000 доллар бөлүнгөн. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Мирбек Атабеков эң кымбат делинген клипке 8 000 доллар сарпталганын айтат. Камераларга 2 000 доллар, техниктерге жол киреси менен 500 доллар. Алматыдан келген камера, техниктер жана башка. Оператор Азамат Дулатов 1000 доллар. Декорация, реквизиттерге, экранга 2 000 доллар. Режиссер Мирлан Саткынбаевга 500 доллар, сүрөтчүлөргө 500 доллар, клиптин монтажына, графикасына 500 доллар. Мындан тышкары тартуучу топтун тамак ашына 200 доллар кетет. Клип тартылуучу жайдын ижарасы 300 доллар, жарык бергичтер, кран, рельс жана башкага 600 доллар, транспортко, тартуучу топко жана башка чыгымдарга 500 доллар коротулат. Жалпысынан 8 000 доллардын тегереги болот дейт ал. Ал өз сөзүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигине 6 жыл оппозицияда тургандыгын билдирди. Эгерде мыйзам туура иштегенде Атамбаев ал жолго барбаш керек болчу. Коюлуп жаткан дооматтар канчалык деңгээлде туура деген суроо жаралат. Юридикалык маселе болсо өзүнүн жүргүзүү эрежелери болот. Ал эми саясий өңүттөн болсо анда башка түскө ээ болот. Соңку жылдарда Атамбаев мына ушул системаны өзү түзгөн. Биринчи адамды камап коюп, анан актанып алгыла деген окуялар көп. Ошол кезде башкы прокуратура эң негизги күч болуп берген. Бирөөгө оор калсаң тайыскас өзүң түшөсүң деген сыяктуу өздөрү түзгөн системанын курмандыгы болуп жатышат. Атамбаевдин жолун улайын деп ант ичкен жигит мына ушул жагынан улап жатат деп билдирди саясатчы Мадумаров. Кыргызстандык активист Данияр Сарбагышев Россия Федерациясынын президентинин аппаратына өлкөнүн атын өзгөртүүнү сунуштады. Анда Киргизия эмес, Кыргызстан деп документтерге колдонууну суранды. Бул тууралуу өзүнүн Твиттер баракчасына жазып чыкты. Эмне үчүн суранып жаткандыгын Кактус медиага түшүндүрүп берди. Ал белгилегендей, Кыргызстанда орус тили расмий статуска ээ жана өлкөнүн аталышы Кыргыз Республикасы деп айтылат. Ошондуктан ошол эле вариант орус тараптан колдонулушу керек. Мен мурда мамлекеттик органдардын эл аралык бөлүмүндө иштегем. Анда эл аралык келишимдерди түзүүдө Россия тарап өзүнүн версияларына дайыма Киргизская республика деп жазуучу. Биз аларды өзгөртүүнү суранганда алар Черномырдын 1995-жылы СССРдин мурунку өлкөлөрүнүн аты жазылып турганына такап коюшчу. Мен бул буйрукту карап чыгып, ал эскиргенин көрдүм. Мисалы, Казакстан Республикасынын борбору Алмата деп көрсөтүлгөн, бирок ал мурун эле борбор статусуна ээ эмес. Ал эми Орусия бийликтери Казакстандын борборун жазууда бул буйрукка шилтеме беришпейт. Орусиялыктардын айтымында тамгасы менен үсүз тамгаларды кошуп сүйлөө адатка айланган эмес, бирок кошуп сүйлөп эле жатышпайбы? Мисалга, тыква, кызыл тыква, тиква деген жоктап. Ошондуктан мен кечээ 17 август 1995-жылы номер 1495 буйругун карап чыгууга жана Киргизская республика Киргизияны Кыргыз республикасы Кыргызстанга алмаштырууну сунуштадым, деди ал.
3 декабрда өкмөткө караштуу экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы мурда Кыргызстан банкына тийиштүү болгон мүлктү камакка алуу боюнча тергөө сотуна өтүнүч келтирди. Бул тууралуу Кактус медиага өздүк булактар билдирген. Белгилүү болгондой, киши жашабаган имараттарга тинтүү жүргүзүлдү, бирок Финполициянын өтүнүчүн сот канааттандырдыбы азырынча белгисиз. Белгилей кетсек, Өмүрбек Бабановдун эжеси аталган банктын негизги акционери болуп эсептелет. Ал акциянын 97%-на ээлик кылат. 9 октябрда Кыргызстан коммерциялык банкы ачык акционердик коомунун акционери Коңурбаевадан Финполго арыз келип түшкөн. Арыздануучу банктын жетекчилигинин ишине байланыштуу факты келтирип, чара көрүүнү өтүнгөн. Мындан улам экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы мүлктөрдү камакка алууну көздөгөн. Тергөөнүн маалыматында 2010-жылы банктын жетекчилиги Азия Эстейт жичкасынын дарегине карата 46 миллион сом өлчөмүндө атайлап баасы төмөндөтүлгөн мүлктү алышкан. Андан соң Азия Инвест мүлкү Varonton Resources чет элдик компаниясына өткөрүп 169 миллион сом карыз алган. Бул акчаларды Азия Эстейт кыймылсыз мүлктөрдү оңдоп түзүүгө короткон эмес. Кийин акча банкка убактылуу колдонуу үчүн берилген. Ал эми Финполиция банк төмөндөтүлгөн баа менен банктын негизги каражаттарын фиктивдүү сатууда акционерлерге жана мамлекетке зыян алып келди деп эсептейт. Азия Эстейт пайдасына банктын төмөндөгү мүлктөрү алынган. Чыгыш 5 Кичи районундагы киши жашабаган имарат, Исанов көчөсү 87 дарегиндеги киши жашабаган имарат, Эркиндик проспекти 59А дарегиндеги киши жашабаган имарат, Карабалтадагы Жайыл Ата Баатыр көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Окмоктогу Триасин көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Оштун Курманжан Датка көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Жалал Абадтын Эркиндик көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Таш Кумурдөгү Айтматов көчөсүндөгү административдик мекеме, Кызыл Кыянын Молодежная көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Нарындагы Кулумбаев көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Атбашыдагы Чатыл Көл көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Караколдогу Токтогул көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Балыкчыдагы Гагарин көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Чолпон Атадагы Советский жана Санаторийский көчөсүндөгү киши жашабаган имарат, Таластагы Бердиге Баатыр көчөсүндөгү киши жашабаган имарат. Жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган ички иштер органдарынын ардагерлеринин кайрылуусу боюнча Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңеши төмөндөгүлөрдү кошумча билдирет. ИОнун миңдеген ардагерлери Кыргыз Республикасынын президентинин дарегине ардагерлердин атынан жазган Жунусовдун ой-пикирин колдошпойт. Аталган кайрылуу боюнча кол коюшкан ички иштер органдарынын ардагерлери Сабит Касенов, Шаршынбек Асекеев, Мариям Казакбаева жана Гуля Мандыбаевалар Ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешине келип өз ойлорун билдиришкен. Биринчиден алар жактоочу Жунусовду жакшы таанышаарын, чогуу кайрылуудагы ички иштер министрлиги тууралуу, Кой-Таш окуялары тууралуу, ошондой эле президентке карата айтылган сын пикирлер тууралуу жазылгандарды окубай туруп кол коюп беришкендигин билдиришкен. Андан сырткары Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын 10 миңден ашуун ардагерлери бир уч ардагердин кайрылуусун жана анын автору болгон Жунусовдун ой-пикирин колдобой тургандыктарын ички иштер министрлигинин ардагерлер кеңешине билдиришип, айма-абай телефон чалышып, каттарын жиберишип, өз нааразычылыктарын ачык айтып, аларды колдобой тургандыктарын ачык айтышууда. Жогорку кеңештен Республика Ата журт фракциясынын депутаты Зарылбек Рысалиев президент Сооронбай Жээнбековду коштоп, Бириккен Араб Эмирлигине фракциянын тапшырмасы менен кетти. Бул тууралуу фракциянын лидеринин орун басары Талант Мамытов билдиргенин парламенттин басма сөз кызматы кабарлады. Мамытовдун айтымында Рысалиев Бириккен Араб Эмирлиги, Сауд Аравиясы, Катар жана башка бир катар араб өлкөлөрү менен парламент аралык достук тобунда Республика Ата журттан мүчө. Анын үй камагында экени жана мындай бөгөт чарасынын шарттары тууралуу фракция тергөөчүлөрдөн расмий билдирүү түшкөн эмес. Депутат катары өз милдетин аткарып жатат. Буга чейин ал Кытайдагы ооруканалардын биринде дарыланып келген, анда да тергөө органдарынан чектөө болгон эмес, дейт Мамытов. Жогорку кеңештин депутаты Зарылбек Рысалиев бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков баштаган делегациянын курамында Бириккен Араб Эмирлигине кетти. Анын чет өлкөгө чыгуусуна чектөө жок экенин бүгүн Ички иштер министрлиги расмий кабарлады. 2-ноябрда адвокаттын Рысалиев чет жакта дарыланышы керек деген өтүнүчү боюнча Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы анын ден соолугунун абалын жана дарылануу зарылчылыгын эске алып, Кыргызстандан тыш жакка чыгуусуна чектөөнү алып салган деп айтылат Ички иштер министрлигинин маалыматында. Рысалиев Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз чыгарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинде фигурант. Ал август айында үй камагында калтырылган. Кылмыш кодексине ылайык үй камагы айыпталуучунун эркин жүрүшүнө чек коет. Рысалиев Батукаев бошотулган маалда жаза аткаруу кызматынын төрагасы болгон.
Баткен облусунун Сүлүктүү шаарында шахтада каза болгон шахтачылардын өлүмүнүн себебин изилдөө боюнча комиссия түзүлдү. Бул тууралуу экологиялык жана техникалык коопсуздук мамлекеттик инспекциясынын тоо көзөмөл бөлүмүнүн улук инспектору Азамат Райымбердиев кабар агенттигине кабарлады. Анын айтымында алардын ведомствосу мекемелерди экологиялык жана техникалык коопсуздук жаатында текшерүүлөрдү жылына бир жолу гана өткөрө алат. Бирок эгер бузуулар тууралуу кайрылуулар жана арыздар болсо, биз пландан тышкаркы текшерүүлөрдү жүргүзөбүз. Шахтада болгон кырсык боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Анын ичинде профилдик ведомстволордун, профсоюз жана башка мекемелердин өкүлдөрү кирген. Комиссиянын чечимине жараша чаралар көрүлөт, дейт Райымбердиев. Эскерте кетсек, кечээ 10 декабрь күнү Парча-Тоо тилкесинде жайгашкан ормон ишканасынын шахтасында газ чыгып, 4 шахтачы газга ууланып каза болгон. Парламент мүчөсү мекеме жетекчилери кантип өлкө башчысын сындап коргошу керектигин түшүндүрдү. Кыргызстандыктар президент Сооронбай Жээнбековду сыйлашы керек. Бул тууралуу Вести KG сайтына Жогорку Кеңештин депутаты Тынчтык Шайназаров буга чейин өзүнүн айткандары боюнча комментарий берип жатып билдирди. Тактай кетсек, президенттин алдындагы соттук реформа боюнча кеңештин 3-жыйынында Шайназаров мамлекеттик органдардын жетекчилерин Жээнбековду сындан коргоого чакырды. Парламент мүчөсү далил жок эч мамлекет башчысынын атын каралай албайт деп эсептейт. Кечээки сөзүндө мен чындыгында эле президент Сооронбай Жээнбековду коргоого чакыргам, деди Тынчтык Шайназаров. Акыркы маалда ММКлар аркылуу мамлекет башчысынын иш-аракеттерине баа берген адамдар көбөйдү. Коррупция менен байланышка шектешип, башка да көптөгөн негатив айтылууда. Сооронбай Жээнбековду президент катары эле эмес, Кыргызстандын жараны катары да урматтоо керек. Мындан сырткары эл өкүлү өлкө башчысын соттук реформанын ишке ашпай калышына айыптоо туура эмес деп эсептейт. Биз 1 жылдан бери соттук системадагы реформага көз салып жатабыз. Албетте кемчиликтер дагы бар, бирок иш таптакыр оңунан чыкпай калды деп айтууга болбойт, деп белгиледи ал. Тынчтык Ураимович эгерде президентти кандайдыр бир ишке байланыштырып жатышса, мамлекеттик органдар аны коргоого алуулары керектигин кайталады. Мисалга, эгерде Ички иштер министрлиги иликтеп жаткан кылмыш ишке президенттин атын кошуп жатышса, анда мекеменин жетекчиси мамлекет башчысынын бул ишке эч кандай тиешеси жок деген билдирүү менен чыгышы керек, деп сөзүн жыйынтыктады Шайназаров. Нурес каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар.